Улуу немат иман нематы. Bir adamga iki göz berilgen жоқ, бирок иман берилди. Бул бактылуу адам. Bir adam uuldu da болгон жоқ, кызды да болгон жоқ, бирок имандуу жашады. Бул бактылуу адам. Bir adam az ele жашады, иман менен жашады. Бактылуу адам. Ооруп жашады, кыйналып жашады, урсак ачка жашады. Бактылуу адам. Зулум чегип жашады. Бактылуу адам. İman menen жашаган болсо бактылуу адам. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Бүгүнкү күнү мен силерге диниңерди толук кылып бердим дейт. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Мен силерге диниңерди толук кылып бердим. Ой мусулмандар, биздин динибиз толук экен. Чачтан тартып тырмакка чейин 24 саат бардык заманга жооп берген биздин Алла Тааланын тарабынан Кудайлык жолдомолорубуз бар, эрежелерибиз бар. Бардык нерсе биздики, алхамдулилlah. Алла субханаху ва таала динибизди толук кылып берип, бир башка бирөөдөгө кажетибиз жок экен, сураганга муктаждыгыбыз, адилеттүүлүк десеңиз динибизде экен. Боорукерлик десеңиз динибизде экен. Шайтан азгырса, андан кантип кутулуш керек, динде экен. Азгырып уруштуруп койсо, кантип элдешиш керек, ал динде экен. Ахиретке кандай даярданыш керек, динде экен. Эмнени жеш керек, эмне жебеш керек, динде экен. Кимге нике болот, кимге нике жүрбөйт, динде экен. Карасак, Аллаху акбар, Алла Таала толук динин берди туугандар. Бардыгына жооп бере турган динин берди. Ва атмамту алейкум ни'мати. Алла айтат, мынаке, ислам дин менен мен силерге неmatымды бүтүрдүм. Ислам дин, ва радиту лакумул ислама дина. Силерге мен мынаке разычылыгымды ислам динге койдум. Силерден мен ислам динден гана разы болом. Силер ислам дин менен жашасаңар, ошондо мен разы болом. Ва ма ябтагы гайрал ислами дина фала юкбала минху ва хува фил ахирати минал хасирин. Ким ислам динден башка динди жашоону издей турган болсо, башка динди карай турган болсо, андан кабыл болбойт эч качан. Ал хасара, ал бактысыздыкта, ал зыян тартууда, ал сөзсүз зыян тартууда. Ошон үчүн бизге алхамдулилlah дейли, ала ни'матил ислам, ислам нематын бергенине. Мусулман экенбиз, иманыбызды Алла субханаху ва таала бергенине. Бул Алланын улуу нематтары. Алланын тарабынан келген. Бирок кыяматка жакын кандай болот деди? Пайгамбарыбыз айтты, кыяматка жакын эрте менен мусулман, кечинде кафир деди. Эрте менен берилген немат кечинде алып коет экен да Алла Таала. А кечинде мусулман уктаган, таң атканда кафир деди. Алла Таалам берген иманы бизден тартып албасын. Биз ушуну дуа кылайлы. Я Алла, биздин иманыбызды саламатта кылгын. Я Алла, биздин иманыбызды бекем кылгын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала Кур'анда "Ман амила салихан мин закарна ва унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тайyiba." Алла Таала хаятан тайyiba, эң жакшы жашоо, эң бейпил жашоо, эң бактылуу жашоо, эң таза жашоону кимге убада берген? Эркек болсун, аял болсун, жакшы амал кылып, имандуу болсун, ошого убада берип атат. Ким кайсы эркек же аял айырмасы жок. Араппы, араб эмеспи, кайсы улуттан болсун, уруудан болсун, кайсы заманда келсин бу дүйнөгө айырмасы жок. Ман амила салихан, биринчи мынаке жакшы амал кылсын, салих амал кылсын. Тил болсо туура нерсени сүйлөсүн, кулагыбыз туура нерсени уксун, колубуз, денебизден чыккан амалдар Алла разы боло турган, туура болсун, Алланын каалоосуна лайык келе турган болсун. Пайгамбарыбыз көрсөткөн, айткан сүннөтүнө лайык болсун. Мин закарина ва унса, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Ва хува муъминун, бирок шарт ал имандуу болсун. Иман келтирген болуш керек да. Мына ушуга Алла Таалам убада берип атат да. Фананухияннаху хаятан тайyiba. Биз сөзсүз ага эң мыкты, эң бактылуу, рахаттуу жашоону беребиз. Мүмкүн эң кембагал, бирок эң бактылуу. Аз жашашы мүмкүн, бирок эң бактылуу. Оорулуу болсо да эң бактылуу. Айша радыйаллаху анха энебиз балалуу болгон жок, бирок эң бактылуу эне болгон жок. Эң бактылуу эне. Фатима радыйаллаху анха көп жашаган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кеткенден кийин 6 айдан кийин эле өттү. Фатима энебиз. Үй бүлөсүнөн пайгамбарыбыздан эң биринчи кеткен Фатима энебиз болду.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башы каты ооруп атканда, өлүм төшөгүндө, башымда ушундай башын каты кармаптыр. Фатима энебиз ыйлап келди, атаке буган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кызым ыйлаба. Ыйлап кыжалат эле ыйлаба. Жакын келгенде бетинен кучактап, анан айтты, бир малда кайра эле Фатима энебиз сүйүнүп калды. Ыйлап аткан энебиз сүйүнүп калды. Эмне сүйүнөт? Эмнеге сүйүнөт? Пайгамбарыбыз айтыптыр, мен артыман эң биринчи мага барып жолуга турган сенсиң дептир. 6 айдын тегерегинде пайгамбарыбыз өткөндөн Фатима энебиз өттү. Көп жашаган жок го. Кыз эле, кана. Фатима эне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кызы. Пайгамбарыбыздан сурады да, эң жакшы адам, бактылуу адам ким деди. Көп жашаган, амалдары жакшы. Эң бактысыз адам ким? Көп жашаган, амалдары бузук. Көп жашаган бул жерде эч кандай маселени чечпейт экен. Татыктуу, таза жашаган маселени чечет экен. Демек, урматтуу эжелер, урматтуу энелер, келиңиздер, биз жашоого алданып калбайлы.